Саламатсыздар, урматтуу мекендештер, урматтуу Facebook баракчасынын көрүүчүлөрү. Мен атайын бир кичине кайрылуу жасайын дедим. Бул кумтөр маселеси боюнча акыркы убактарда менин азаттыкка барып сүйлөгөн сөзүмдү, ошол жерде берген сунуштарымды бир топ талкууга түшүп, талашка түшүп калды. Кээ бирөө түшүнүп туура көрсө, кээ бирөө түшүнбөй туура эмес айтып, кээ бирөө мүмкүн атайын эле туура эмес айтып жүргөндөр бардыр. Мен кичине түшүндүрүп берип кетейин. Бул коронавирус пандемиясы бул абдан чоң чакырык болду дүйнө үчүн. Өтө чоң илдет болуп чыкты. Биз гана эмес, эң күчтүү деген мамлекеттер айласын таппай кантип күрөшөбүз деп издеп атышат жолдорун. Бүгүн уже 2,5 миллиондон ашып кетти. Ооругандар, каза болгондор дагы аябай көбөйүп атат. Эксперттердин айтуусу боюнча коронавирустун кесепети экономикага абдан чоң таасир тийгизет. Анткени мына бир айлап, 1,5 айлап, кээ бир мамлекеттерде 2 айлап карантин болуп, жабылып, өндүрүштүн баары токтоп калып, тейлөөнүн баары токтоп калып, бул түздөн түз кесепетин тийгизип атат. Дүйнөлүк банктын жана башка эл аралык финансылык институттардын божомолу боюнча дүйнөлүк экономика 9 триллион долларга жапа чегет. Бул 1,5 жылга чейин барат, эндиги жылга чейин барат деп атат. Мына Россия жаңы эле билдирүү жасашты. Булардын айтышы боюнча биз майдын ортосунда барып гана пикке чыгабыз деп атат да. Ошон үчүн кесепети чоң болот. Биздин мамлекет үчүн да кесепети чоң. Азыр көп эксперттер өздөрүнүн сунуштарын берип, экономисттер, мурунку жетекчилер өздөрүнүн сунуштарын берип, мында кайдыгер эмес адамдар экономикада кандай болот, кандай багыттар болот, эмне кылып жардам берсек болот деп атат. Мына ошол багытта мен дагы азаттыкка барганда айтканда эмне үчүн айттым? Ушу өкмөттүн өзүнүн берген божомолу боюнча 30 миллиард сом быйыл налогдон чогултулбай калабыз деп атат. Ал эми эксперттердин саны боюнча бул 40 миллиардка жетип кетет да. Бул абдан чоң эбегейс чоң акча. Бул акча эгер чогулта албай калса, анда каржылык жагынан аябай чоң тартыштыкка алып келет. Ошол эле врачтардын, мугалимдердин, укук коргоо органдарынын, чек арачылардын пенсия, пособиянын акчалары ушул жерде да. Баарыбыз муну түшүнүп турабыз. Албетте өкмөт дагы аракет кылып сырттан акчаларды сурап атат. Ал келген акчалардын дээрлик 90-95% бул кредит болот. Биз дагы карызыбызды көбөйтүшкө мажбур болуп калабыз. Алар келгенде жанагындай жыртыкты гана жаап калат да. А бизге өнүгүүгө акча керек. Мына бардык мамлекеттер колунан келгендер, резервдер барлар, ошо резервди ачып атышат. Мына Россия, Казакстан, Өзбекстан ачып атат. Европа болсо акча чыгарып атат. 1,5 триллион акча чыгарды. Америка болсо 2,2 триллион доллар акча чыгарабыз деп атышат да. Ушул бизнеске, элге жардам беребиз, айлыктарын беребиз, пособие төлөйбүз деп ушундай кылып атышат. Анан ошол убакта бизге дагы ушул булактарды издеш керек. Эми жана сырттан келген акчаны биз тарата албайбыз, бирок ички булактар менен биз эртең карантин ачылгандан кийин ишкер адамдарга, майда чакан ичканаларга, айылдык фермер дыйкандарга биз жардам беришибиз керек. Мунун булактарын табыш керек. Ушул булактарды табуунун иретинде мен айттым, биз кумтөрдүн центрдагы акциясынын кандайдыр бир бөлүгүн алып келип акчага айлантып, баалуу кагаз болуп турат, ошону акчага айлантып, бул жерге келип антикризистик фонд түзөбү, же болбосо жана өнүктүрүү банкын түзөбүз. Ошолор аркылуу ишкерлерге эртең иш кылып жүргөн дыйкандарга 1 жылдык, 2 жылдык кылып, пайызын ылдый кылып, ушу 5-7%тен көп эмес кылып, 1-2 жылдык, 3 жылдык мөөнөт менен берсек, бул түрткү болуп кетет да.
Мына эң негизги максат ушул болчу. Аны алып жеп кой деген жокпуз. Муну кээ бирөө бурмалабай да койсун. Кумтөр боюнча мен айтып коеюн, 2003 жылда 2000 жылдан бери эле парламентке келгенден бери эле өзүмдүн так ачык позициямды айтып жүрөм. Мен эч качан андан корккон эмесмин. Буга тарых далил. Мына социалдык сеттерде Абсамат Масалиевич Текебаев менин сүйлөгөн сөздөрүм азыр жайылып жүрөт. Ошол жерде катуу, курч сөздөрдү айтканбыз биз. Андан кийин мына 12 жылы мамлекеттик комиссияны мен жетектеп мындай отчет кылганбыз. Бул жерде ушул Кумтөр боюнча биринчи жолу 485 парактан турган отчет. Ушул жерде баардыгы юридикалык жагы да бар, экономикалык жагы да бар, технологиялык жактары да бар, экологиялык жактары да бар. Мына кандай мыйзам бузуулар болуп атат, кантип сакташ керек, эмне кылыш керек, кайсы жерде биздики кемчилик кетти. Ушулардын баарын айтканбыз. Мен 2 күн 13 жылы ошо 6 ай иштеп чыгып, бул 25 кишиден турган мамлекеттик комиссия болчу. Буга ар бир фракциядан депутаттар кирген, министрлер кирген, акимдер, губернаторлар кирген, адистер кирген, эксперттер кирген, сырттан дагы эл аралык эксперттерди дагы биз чакырганбыз. Биздики мындай ишенимдүү болсун депчи. Ошону мен 2 күн отчет бергем. Бул тарых. Муну эч ким тана албайт. Мунун ичинде баардык фамилиялар бар. Ошол парламентте ар бир депутатка таратып бергенбиз биз. 120 депутатка, министрлердин баарына таратылган, администрация президентке таратылган, аким, губернаторлор бар, эксперттер де бар. Бул тарых. Муну эч ким жок дей албайт. Жогорку кеңештин архивинде бул турат, тасмасы да турат. Менин позициям кандай болгон бар тең ошодо жазылган. Ошон үчүн аны бурмалап Сариев тиги Кумтөрдү сат деп атат деп айткандын кереги жок. Мен мамлекетчил адам болгондон кийин ошол көп убактарда депутат болуп иштедим. Мынакей 2 чакырыктын депутаты болдум, убактылуу өкмөттүн мүчөсү болдум, оппозицияда жүрдүм. Андан кийин экономика министри болдум, финанс министри болдум, өкмөт башында турдум. Мен 1-2 адам сындап коет экен деп жалтаңдап айта турган сөздү айтпай кое албайм. Мен айтам. Анткени мен эртеңкини, бүрсүгүн күнү 10 күн боло турган, 100 күн боло турган, 1 жылдан кийин, 2 жылдан кийин боло турган, эгерде акылым жетип турса, көрүп турсам, ошого кеңеш берип, түрткү берип айтайын деп бердим да. Ошон үчүн мен ойлойм, биздин өкмөт дагы ушул сунуштарды тереңирээк изилдеп чыгып, анан кийин антикризистик фонд түзүп, же болбосо жанагы атайын кабыл болгон биздин мыйзам бар эле убагында. Ал мыйзам өнүктүрүү банкы деп аталат. Ошол өнүктүрүү банкын ошону эле ачып эле акчаны алып келип коюп ошол жерге берсек, элдерге берсек, ал биринчиден кайрылып келет ал акча. Экинчиден ал өрөлгө түзүп, эртеңки өнүгүүгө түрткү болуп, канча деген миң деген адамдарды жумуш менен камсыз кылат. Билесиңерби, мына бизде 800 миң адам патенттин негизинде жанагындай майда чакан иш адамдар иш кылышат. Ошолордун дээрлик бир 70-80% аз токтоп турат. Алар эртең карантин жабылгандан кийин чыгайын десе, колунда акчасы жок болуп калат. Дагы бизден сырттан бир 100-150 миңге жакын өзүбүздүн мекендештер кайтып келет. Аларга биз жумуш ордундарын түзүшүбүз керек. Ошол акчаны алып, мына 100 миллион, 200 миллион алып келип туруп, салып, ипотекалык компанияга берип, жерлерде үйлөрдү салсак, биринчи жумуш орундар түзүлөт эле, экинчиден элибизге квартира, турак жай берет эле. Эмне үчүн коркобуз? Бул актив центрана, ал жөнүнө баалуу кагаз болуп турат. А биздин максат ошол активди иштетиш керек. Ал эми экинчиден Кумтөр токтоп калат, аны Кумтөрдүкүн болбойт деп, Кумтөр ал жерде мыйзам менен иштейт, алар акчасын төлөп атат. Азыр алтындын баасы көтөрүлүп атат. Канчалык алтындын баасы көбүрөөк көтөрүлсө, налог ошончо түшөт. Аны эми көлөмү мына жерде бар, муну биз талаш болуп, бир топко чейин барып, доолордун баарын коюп, кийин алар сүйлөшүүгө келип, мына былтыр кол коюлган сүйлөшүүнүн кандайдыр бир жыйынтыгы дагы ушул отчеттон келип чыкты. Урматтуу мекендештер, урматтуу
биздин ушул күйүп бышып жүргөн биздин улан кыздарыбыз. Мен ошон үчүн атайын кайрылып атам да, эгерде сынай турган болсо, аргументтеп сынайсың. Анан жөн эле куру баатыр болуп, жалаңач баатыр болуп, кыйкырып эле төштү чабыштын кереги жок. Биздин баскан жол бул тарых. Биздин кылган ишибиз бул тарых. Бул тарых далилдеп берди. Мен эч качан бирөөнүн артына жашынып качкан эмесмин. Сөзүмдү ак, так дайыма таамай айтып жүрөм. Элимдин астында ошол кызмат кылайын деп, болгон жардамыбызды берели деп келдик. Ушул убакка чейин. Мындан ары дагы биз кыла беребиз да. Ошон үчүн туура түшүнүш керек. Жанагы рекультивационный фонд деп айтып атпайбы, ушуну калтырып койсоңон кийин рекультивационный фонд кетет деп. Ал туура эмес, түшүнгөндүк. Рекультивационный фонд өзү түзүлгөн. Азыр бүгүнкү күндө 68 миллион болуш керек, ошонун бир 50-55 миллион доллары бар. Аны дагы улам көбөйтүп, улам арылаган сайын көбөйтүп келип, кийин кунтөр жабылып калганда ошол акча менен рекультивация кылынат. Ал эми жана калдыктарды боюнча калдыктар мамлекеттин эсебинде. Кийин алар жаап кеткенден мамлекет алат. Эгерде ошондой бир технология чыгып калса, ошо калдыктардан иштеп, ошол жерде калган алтынды алып чыгабыз деп. Ал ошол өкмөттүн курамында болот, өкмөттүн күчүндө болот. Мына мен ушундай деп айтат элем, ойлойм бул туура түшүнөсүздөр деп. Жакшы туруңуздар, аман болуңуздар. Мына эртең орозо башталат. Ушул орозобуз кут болсун, оозубуз бекем болсун. Рахмат.